Assalamu alaikum туугандар. Биз үчүн пайдалуу деп эсептелген көпчүлүк азыктардын эң аз дегенде 2 зыяны болот. Ошол себептүү тоюнуу же чаңкууну кандыруу максатында азыктарды тандаганда алардын пайдалуулугуна эмес, зыянсыздыгына көбүрөөк көңүл бурсак, денибиз сак болот, өмүрүбүз узун болот. Ушундай пайдалуу деп эсептелген заттардын бири бул кофеин. Интернетти ачып карасаңыздар, анын бир канча пайдалуу касиеттерине күбө болосуздар, бирок бул анчейин туура эмес. Анткени анын пайдасынан зыяны көп. Копол кылып айта турган болсом, ал биздин организмибизге кудум эле уудай таасир этет. Канчалык көп колдонсок, ошончолук көбүрөөк зыянга учурайбыз. Эң оболу алсырайбыз, ишке болгон жөндөмдүүлүгүбүз төмөндөйт, адамдар менен болгон мамиледе конфликтке дуушар болобуз, урушчаак болуп калабыз, уйкубуз качат, бара-бара оорулар пайда болот. Алды менен тамак сиңирүү органдарында, андан кийин жүрөк кан тамыр системасында, акырында нерв системасында дагы ар кандай оорулар пайда болот. Ошол себептүү кофеиндик камтыган суусундуктарды эртерээк эле ичүүнү токтотуп койсок, көп жеңиштерге жеткен болобуз. Баарына кофеин күнөөлүү дегенден алысмын, бирок бул дагы маанилүү орунду ээлейт. Эми кофеинди өзүнө камтыган суусундуктарды сиздерге санап берейин. Биринчи кезекте бул энергетиктер, андан кийин кока-кола жана биз сүйүү ичкен чай менен кофе дагы өзүнө кофеинди камтыйт. Андыктан буларды дагы эч дегенде азайтышыбыз керек болот. Маалымат сиз үчүн кызыктуу болгон болсо, чайды, кофени, анан энергетиктерди сүйгөн тааныштарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Акырында кичинекей эскертме: консультация алууну каалаган көрүүчүлөр сөзсүз түрдө мен жөнөткөн номерге төлөм жүргүзүшүңүздөр керек болот. Минималдуу сумма 300 сом. Акча которулгандан кийин бир күндүн ичинде сиздерге байланышка чыгам. Албетте бекер консультациялар дагы болот, бирок баарыңыздарга эмес. Туура түшүнүңүздөр.